Мына өзүңүздөр көрүп турган бул айкел Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасындагы Дүйшөндүн айкели. Бул жакта Чыңгыз Айтматовдун балалык чагы өткөн. Ал эми баарыбызга маалым болгондой, быйылкы жылы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде өтүп жатат. Бул тууралуу иштер кандай жүрүп жатат? Көз салып көрмөкчүбүз. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы жерлерде белгиленип жатат. Ал эми кичи мекени болгон Шекер айылында канчалык деңгээлде дайрыктар жүрүп жаткандыгы тууралуу жерине барып, күнгөй тескейи менен таанышып келдик. Я учитель Дюшен. Так меня и зовите. Мы откроем школу. Вон там, в Байской конюшне, за рекой. Жазуучунун дээрлик көпчүлүк чыгармалары өзүнүн көз алдында өткөн окуялар тууралуу жазылганын баарыбызга маалым. Белгилей кетсек, Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн туулуп өскөн Шекер айылына Чыңгыз ата комплекс куруу үчүн жер да бөлүнүп берилген. Бирок ошол бөлүнүп берилген жер белгисиз себептер менен жеке менчикти канчалык өтүп кеткен. 1992 жылдары ушул 50 гектар жерде Чыңгыз атага деп ушундай протоколдо калтырып кетишиптир. Ушул жерге кийин бир Чыңгыз Ордо курулат деген ошол деле ушундай план болсо керек. Протоколдо ошон жазылып калыптыр. Анан биз ошол маселени көтөрүп ошо 15 гектарын ошондо биз Айтматов Төрөкул дыйкан чарбасынан биз азыр 11 төрүс бөлүп алып турабыз. Калганы жайыттын жерибизден. Чындап келгенде ошо 50 гектарды деле ошого Чыңгыз ата коомуна өткүзүп бериш керек болчу деп ойлойм да. Мамлекеттик деңгээлде өтүүчү иш-чарага жогору жакты тим эле коюп, областтык деңгээлде жакшы көңүл бурулбай жаткандыгы, жергиликтүү айыл өкмөткө эле түшкөн түйшүк болуп жаткандыгын жашырышкан жок. 45 күндө айыл өкмөт айтып кетти, ошого жетишип калса жакшы, ноябрдын башында өткөрүп калсак. Адан кечигип кала турган болсо, кар түшөт. Ошо боюнча баягы биздин өзүбүздүн жергиликтүү бийликтин түзгөн пландарыбыздын баары өлөт да. Анан кышында элге 2 жылкыбыз бар. Ошону кафеге Куран окутуп эле болуп калат да. Биз мындай кененирээк кылып, мамлекеттик деңгээлде кылып туруп ушул туулуп өскөн айылында өткөрсө жакшы болмок деп атабыз да. Жылуугерчиликти. Ошого жогорку бийликтегилер, эми губернатордон бери эле айтайык, акимчилик, губернатор алар келип кетишип атат. Мындай кылгыла, андай кылгыла деп. Бирок айланып келип эле айыл өкмөткө күч келип атпайбы? Өткөндө келишти, муну жерге тойду өткөрөлү, талдарды кескиле, минткиле, анткиле. Адан бери да бир 4-5 күн өттү, дым жок. Элди чогултуп алып туруп, бир аксакалдар кандай оюңар бар, эмне кыласыңар деген маселени да койгон эч ким жок. Министрдей аким менен жана зам аким. Кандай болгон күнүндө мамлекеттин бюджетинен акча бөлүнүп, Чыңгыз ата комплекс курууга тендер да жарыяланган. Область өкүлүнүн айтымында мамлекет деле карабастан жергиликтүү эл менен биргеликте каражат чогултуп жаткандыгын белгилеп, комплекс куруу иштери жакында башталарын белгиледи. Бизде Чыңгыз Айтматов атабыздын 90 жылдыгына карата бир 15 күн мурун жыйын өттү, аксакалдар сунуш киргизишти. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесин бир чоң масштабта өткүзөйүк Талас областында деп. Ошонун үстүндө иштер жүрүп атат. Аксакалдар сунуш киргизгенде эле биз 1 айлык пенсиябыздын жарымысын Чыңгыз Айтматов 90 жылдыгына кошоюп, силер кандай кыласыңар? Бүт азыркы учурда Талас областындагы бүт жетекчилердин бар ошо сунуштун негизинде азыр кайрылуу жүрүп атат. 1 күндүк айлык маянасын чыгарышат. Чыңгыз Айтматовдун ордосунун эскизный варианттары кармалып турган атайын бөлүнгөн акчадан азыр 20 миллиондук, 95 миллиондук тендер өттү, бирок 20 миллион бөлүнүп атат. Ал менен азыр ушу жуманын ичинде курулуш иштери башталат. 20 күнүн ичинде биз жана айкелин тургузганга жетишип калабыз. Бирок ал жерде көп. Бул курулуш иштери бир эле Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына эмес, Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгында башталып, 100 жылдыгына чейин Чыңгыз Ордо комплекс толугу менен бүтүш керек. Ошо комплекске бөлүнгөн. Нас тендер өттү. Кудай буйрса, возможно, завтра, послезавтра бул иштер бүтөт. Анткени жанагы ошол курулуш боло турган жерге кичине фасол эгилип калган экен, азыр жул бүттү болуш керек. Бүгүн эртең башташат. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековдун айтымында 6 жылдан бери Чыңгыз ата комплексин куруу боюнча бийлик өкүлдөрүнө кайрылып келген. Быйыл гана жогору жактан көңүл бурулуп, аз да болсо иштер жүрө баштады. Бирок бөлүнүп берилген жер боюнча да маселе толук чечиле экенин кошумчалады. Ошол 50 гектар жердин
түпкү максаты, мына мен ушуну так айтып кетейин, ушуну көпчүлүк эл билбей атат. Түпкү максаты музей комплексин куруу болчу. А булар ал документти бекитип коюшкандагы инелери. Мен бул жерден ачык айтып кетейин, Кыргызстандын баардыгын бекитип коюшканда булар Төрөкул деген дыйкан чарба ачып, ошол жер Төрөкул дыйкан чарбасына тиешелүү деп, ошол 90-жылдардан бери, мына 18 жылдан бери, булар 15 жылдан бери төө бурчак айдап келишет. Төө бурчак айдап келишет, мындайча айтканда максатсыз пайдаланып келишкен. Анан биз баягы шекерликтер демилге көтөрүп, ошо шекерде да андан башка да туугандар бар да. Эки аталаш туугандар бар, ошол жердештери ошо Чыңгыз Ордо комплексин курабыз деп, анан биз бир нече жолу суранганында да үй бүлөсү бербей койгон. Кенеси мен бул дыйкан чарба, мен бул жерди бербейм, бул мага калат, мен буну 49 жыл калгам деп. Кейін біз архивтен документтер іздеп таппай қойдық. Кейін анын түп нұсқасын өзінің үйінен табылып қалды. Өзінің үйінен табылып қалғанда, айылдық кеңештин чечиминде музей курууга каралгандан кийин анан ал бул киши коркуп кетти, чатак чыгып кетип, жердештерим жемеге албасын деп анан иниси Аскарга, Чыңгыз Айтматов баласын өткөрүп берген. Аскар Айтматов ошол эле жерден Чыңгыз Ордо комплексине өткөрүп берүү боюнча эми музейди биз курбагандан кийин силер куруп атасыңар, силер кургула, эми силер максаттуу пайдалангыла деп туруп, ошол 15 гектар жерге, ал жерде бак 6 гектар, анан калганы мындай айдоо жери. Анан айдоо жеринде арендага ижарага берип келишкен. Былтыр эптеп отуруп, ошо токтом чыккандан кийин араң алышкан ошо Чыңгыз Ордонун коомдук бирикменин балдары. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы боюнча уюштуруу комитети түзүлүп, аны өкмөт башы өзү жетектеп келүүдө. Чыңгыз Ата комплексин курууга каралган каражаттан тышкары ар кандай иш-чараларга 9 миллион сом бөлүнүп, 50ге жакын иш-чара каралган. Азамат Бакиров, Арнас Маратов, Next TV күнүн темасы үчүн.